Ассалаумалейкум достар. Атым Бақыт Борошев, Манас шаарынан юрист болом. Бүгүндө УКМК органдарынын көптөгөн мыйзамсыз кылмыш иштери, аракеттери ачыкка чыгып атат. Буга себеп президент Жапаровдун укук коргоо органдарында реформа болуп атат. Бул үчүн президент Жапаровго терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол себептүү кайрылуунун башкы себеби кимде-ким Жалал Абад областык УКМКсынан кандайдыр бир мыйзамсыз запка жесе, мыйзамсыз камалса, жоопко тартылса, кайрыла деп чакырып кетет эле. Бүгүн 25 февраль бизге бир 5 арыздануч келди. 20дан ашык арыз жазылды. Бул УКМКнын опер кызматкерлерде мыйзамсыз эч кандай кагаз көрсөтпөй туруп кармап кеткени тууралуу. Бул кылмыш незаконное задержание деп коет. 8 жылга чейин камак. УКМКнын тергөөчүлөрүнүн үстүнөн мыйзамсыз кылмыштар козголуп, жоопкерчиликке тарткан үчүн. Бул дагы кылмыш незаконное привлечение к уголовной ответственности деп коет. Бул дагы 8 жылдан 12 жылга чейин камактар көрсөтүлгөн. Манас шаарынын Жалал Абад областык сотунун тергөө судьяларынын үстүнөн арыздар жазылып атат. Мыйзамсыз бөгөт коюу чаралар катары камакка алынган үчүн. Бул дагы сотторго 8 жылга чейин камак көрсөтүлгөн. Достор, эмне себептен кайрылып мыйзамсыз убагында иш аракеттер кылган УКМКнын кызматкерлерин чара көрүш керек. Бул келечекте бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлерине сабак болуш керек. Баары билиш керек. Сени жетекчиң ким болбосун, кандай болбосун, сага кандай мыйзамсыз буйруктар бербесин, ал нерсени аткарбаш керек. Анткени мыйзам иштебеген убакыт болушу мүмкүн, бирок ал сөз түрдө өтөт. Жана мыйзамдын астында жооп бере турган күн келет деп билиш керек. Ошол себептен дагы бир жолу кайталап кетейин. Жалал Абад УКМК органынан ким запка чесе, мыйзамсыз аракеттерине дуушар болсо, бизге кайрылыңыздар. Менин жеке номерим WhatsApp 0550 51 19 76.